Assalamu alaikum. Facebook қолданушылар, assalamu alaikum. Бағбандар жаматы, саламатсыздар ба? Құтманды. Күніңіздер мен туғандар, мұна хурманы көрсетіп қойын дедім. Көбі хурманы базардан еле көрет. Бұл баяғы түштікті деле, бізде ошты деле редкий еме да. Бағандай растение. Базарда еле көріп өсек, мұна шыл хурма ушинтип тиет да мына. Мындай болуп, коросу, хурманын коросу ушундай болот. Тиет анан чоңоет болуп, лап кыйган мынандай чоң хурма болот. Ар бири бир 250-300 граммдан чоң болот. Ушундай хурмалар. Мына баягы биздин түштүктүн дагы бир эмеси, красавицасы мына анар. Анардын гүлү ушундай болот. Анардын гүлү ушундай кооз болот да, анан кийин анар ушул гүлдөн кийин эле акырын мындай болуп туруп баш ачып туруп, анан кийин мынаны ушуну мандай болуп түйөт да, ушундай болуп. Көрдүңөрбү? Ушул анар түйгөн мына. Атак мындай берактан карап көрөлү. Мына гүлдөрүнүн кандай кооздугун көрдүңүздөр, кандай кооз мына. Анардын гүлүнө ашык болгон канчалаган адамдар бар. Ушул анардын гүлүн кайра элге көрсөтүп, ушундай экотуризм дегенде биз баягы көбүнчө эле ушул кыргыз үйдү тигип, анан жанына казан асып, анан нарагына желе байлап, кымызды баягындай сабага байлап неме кылып, ушундай деп элестетебиз да. Туугандар, экотуризм бул мөмө жемиштердин изобилие деп коет да, орустарча. Көптүгүнө дагы көп келет да. Көптүгүнө дагы аябай көп келет турист. Мына мисалы үчүн Баткен областына жазындасы баргандар мындай байкашат да. Баткен областында шунчалык эме өрүк гүлдөгөндө аппак эле болуп жатып калат да, бар жок. Аппак болуп элечи. Мына Японияда ошол сакура гүлдөгөндө ошол жерде ошол внутренний туризм өрчүйт экен, анан ошол четтен келгендер дагы ошо сакура гүлдөгөндө ошондой барат экен да. Бирок ошо сакура гүлүн ошондой эмеге рейтингге жеткизген ошо япондор да. Япондор болгон. Мына ошол Жапан эли ошону канчалык сүйүп, ошол гүлдөрдү канчалык аздектегендиги үчүн мына ошол нени көтөрсө, ошол көтөрүлдү да. Мына биз дагы ошон үчүн биз өзүбүздүн ушул мына өрүктү, өзүбүздүн ушул анарды, өзүбүздүн ушул бардык эле дээрлик эле мөмө жемиштердин түрлөрүн биз плантация кылып отургузуп туруп, мына ошондо анан кийин туризмге эл чакырсак келет да. Бир нерсе көрсөтсөң келет да. Эми кыргыз үйдү немени көрөт, 2 саат эле уже убакытта болду да, уже дейт болду көргөнбүз дейт. Анан ага окшогон нерсе көп да. Мисалы үчүн монголдор деле кыргыз үй тигип атат азыр, казактар тигип атат, дагы башка эл тигип атат, бардыгы азыр алардан өзгөчө кылып, анан кийин бул ошол туристтерди тартканда грандиозный бир мээнетти көрсөтүш керек да ошолоргочу. Мына элестеткиле, азыр Баткен областында бир дагы мынандай бош жер жок, бардыгын өрүк кылып таштадык. Ушундай сартабой, аябай жакшы өрүк кылып таштадык. Ошону биз эмне элге тартуу кылдык да. Элге тартуу кылганыбыздан кийин анан эмне болот? Анан кайра ошондо анан кийин ошол бардык туристтер ошону көрөт да, анан кийин ошол туризм ошондо өнүгөт да. Ага чейин эмне болот? Биз жүрө беребиз. Антышым керек эле, мынантышым керек эле, тигинтишим керек эле деп жүрө беребиз да. На самом деле решение кыргыздын жакшы жашашы бул мээнетте да. Мээнетти дагы эми жөн эле баягы башты жерге ургулай бергенден пайда жок. Бардыгын ошол акылды, күчтүү,
кичинекей ошо биздин каражатты ушунчалык туура жумшашыбыз керек. Баягындай мындай орустар айткандай, у нас нету на право на ошибку дейт да. Второй раз мы не должны начинать. Ошон үчүн айтып атам да, мына туугандар, мына анарды отургузайлы, жүзүмдү отургузайлы, өрүктү отургузайлы, хурманы отургузайлы, карагатты отургузайлы, алмаларды отургузайлы, бардын. Бирок кандай кылып отургузуш керек? Мына мисалы үчүн мына анарларды силер базардан аласыздар. Мына кээ бирки анарларды билесиздер. Баягындай данеги неме болот? Чоң болот дагы, анан кийин суусу аз болот дагы, анан кийин баягы анар жегендей болбойсуң да. Мына анардын дагы эң жакшы сортуна отургузуш керек. Эң жакшы, акыркы ушул селекциядан чыккан жакшы сортун алып келип отургузуш керек. Ошол көчөттү биз өзүбүз жасашыбыз керек да. Башка бир жактардан көчөт алып келип атып биз мына көрдүңүз канча убакыт өтүп кетти. Биз бирок эмне жакшы жетишкендик болбоду да. Качандыр биз өзүбүзгө ушундай инвентро питомник кылып, ошол жерде биз жылына түштүктө түндүктө 2 питомник болсо, ошол жерден 6 миллиондон көчөт чыгарып туруп, ошону биз дыйкандарыбызга жеткирип берип тура турган болсок, 10 жылдын, 20 жылдын менетинде эле биз толтура ийгиликтерге жетишебиз да. Мына алма жөнүндө айтып кетейин. Мына алма. Мына алма семерянка да. Мына алманы сортун силер тааныйсыңар, семерянка. Азыр мына семерянка алманы орустар канча жебей калды. Себеби дегенде бунун ордуна азыр эмне? Гренни Смит, бабушка Смит деген алма чыгып кеткен да. Ал деген эмне болот экен? Лёшка деп коет. Холодильникте жатканы өтө жакшы жатат экен. Вкусовой качестволор аябай жакшы экен, параметрлери мындай жумшактыгы бардыгы төп келишкендиги үчүн мына семерянканы ошо орустар жебей азыр Гренни Смитке өтүп кетти. Гренни Смит деген алманы мен дайыма айтып жүрөм. Гренни Смит отургузгула, Гренни Смит, Red Chief, Golden Delicious, ошо Кыргызстанга 3 түр алма жетет деп айтып атам да. Кышкы алмада болот ошол. Ошолорду эле 3 сортту кармасак жетет деп айтып атам да. Мына ошого мына ушундай проблемаларды чече турган бизге өтө чоң адистер керек болуп атат да. Аларды биз каяктан алабыз? Мына азыр ошол Скрябина дагы баягы Айыл чарба академиясын азыр ошол жерде экономист окутпаш керек, ал жерге юрист окутпаш керек, ал жерге бардык корпус, бардыгы ошол агро ошол секторлорго бөлүнүп, мисалы үчүн бирөө шабдалыны билсин, толук ошол Кыргызстанга отургузатылган, ошол 50 жыл, 100 жыл отургузатылган ошол 5 түр шабдалыны бирөө билиш керек, бир факультет. Бирөөсү алманы билиш керек, ошол 3 түр алманы, 5 түр алманы, эко летний алма кошобуз. Бирөө өрүктү билиш керек, ошол мен айтып аткан ошол өрүктү, 2 өрүктү билиш керек. Ошол бирөөсү болсо сливаны билиш керек, бирөөсү болсо мына анарды билиш керек, анарды полный изучать этиш керек. Бирөөсү болсо эмени билиш керек, жанагы хурманы билиш керек. Хурманын дагы мына Украинанын өзүндө эле бир 50-60 түрү бар. Ошону тандап туруп, ошодон 2-3 түрдү эле отургузабыз дагы ошону базарга айдайбыз. Мынабы эмнени бир карагаттын түрү 2 түр карагат, жакшы карагат. Малинанан 2 түр. Ошентип сортторду азайтып туруп, биз ошентип мындай базарный эмеге чыгышыбыз керек да. Ал үчүн Кыргызстан үчүн азыр эң чоң маанилүү бир ошол маселе Кыргызстан багбандары үчүн. Бул өзүбүздө питомник жок болуп атат да, ошонусу жаман болуп атат. Биз четтен жакшы көчөт алып келе турган болсок ошол $5 болуп атат да. $5. Элестеткиле $5. Ошол биз алган жерде өздөрүнүн дыйкандарына $1 сатышат. Ошондо бизге окшош эле 2 буту бар, 2 көзү бар, 2 колу бар балдар ошол жерде питомник ачып койгон. Ошол питомникте эмне бир сатканда 40 миллион көчөт сатып атат. Мисалы үчүн Польшадагы Суликтин эмесин алып көрөйлү. Питомнигин алып көрөйлү. Эң сапаттуу көчөттөр сат. Биз дагы ошондой кылышыбыз керек, туугандар. Келгиле, бардыгыбыз жапатырмак, ар бир постубузда жазайлы. Бизге питомник керек. Питомник мисалы үчүн мен өзүм куруп кое албайт экенмин. Мен мисалы үчүн менде түштүккө 5 миллион, түндүккө 5 миллион ажырата албаймын. Мен ондой каражатым жок. Мен бир кандай десем, бир мындай средний
кишимин. Мисалы үчүн менде тыйын жок, андай жок. Менде болгондо мисалы үчүн мен Салымбеков болгонумда, же бир Бабанов болгонумда, же болсо мынабы Райым Матыраимов болгонумда, же болбосо мынау Арапбаев болгонунда, же дагы бир мындай Атамбаев болгонунда, же мисалы үчүн өзүбүздүн президент болгонунда мен ушул көчөттү чыгарып бергиле, ушул элибизге пайдасы тийсин, ушул сообу бунун эселеп болсун, акыретте бунун эң чоң пайдасын мен көрөмүн деп туруп ушуну мен жасайт элем да. Азыр андай мүмкүнчүлүгүм жок. Кудайдан тилеп атам, Алла субханала таала бер деп атам. Бер Аллахым, бер деп атам. Аллахым бер, ушул бүтсүн, кыргызым үчүн болсун деп какшап атам. Мына ушулардын бардыгын кыла турган мына биз туугандар. Мен буну эмнеге айтып атам? Эртеге мигранттар келет. Келгенден кийин алар бардыгыбыздан сурак сурайт. Биз ошол жакта ушунча жыл иштеп жүрдүк, силер эмне бүтүрдүңөр дейт. Аялынан сурайт, апасынан сурайт, атасынан сурайт, балдарынан бардыгы сурак болот. Ошондо правительстводон дагы сурайт да. Эмне иш кылдыңар деп. Туугандар, келгиле, мына азыр жайлоого деп бөлүнүп калган 1.300.000 гектар жер бар да. Ал жерге бирок чөп чыкпайт, мал жайылбайт, ал жерде чаңы эле жатат да. Мына мен айтып жүрөм го, $25 миллион. Ал эмне үчүн? $10 миллион эки питомникке кетсе, $15 миллион 50 буровой алып келе турган болсо, горизонтально 5 километр ошо вертикально каза турган, горизонтально эмес, вертикально каза турган ошондой жакшы установкалар бар. Ошону алып келип туруп биз ошолор менен иштей турган болсок, эгерде бир айда бирден эме скважина каза турган болсо, бир жылда 600 скважина казат. 600 скважинадан, ар бир скважинадан эң аз дегенде 100 гектар суу ичет. Элестеткиле канча жер суулуу болуп калат, туугандар. Элестетсеңер. Анан эмнеси жакшы экен? Аны мисалы үчүн ушундай баягындай грейзерный сууларга туш келип кала турган болсо, аны мисалы үчүн биз эмеге улап кое турган болсок, отопленияга. Ошол айылга көмүр жагылбай калат экен, экологияга кандай пайда болот экен? Мына ушуларды айтып атам да. Туугандар, мага силерден мисалы үчүн мен өзүм үчүн тилеп аткан жокмун, өзүм үчүн сурап аткан жокмун. Садага болоюңдар. Келгиле, ушуну биз жаратмандык кылып, ушуну кылып ала турган болсок, биз келечекке алдыга биз эртеге кул болуп калбашка, эртеге бирөөгө карыз болуп мойнубуз шылкыйып ошол жерде жигитти жок сындырат дейт. Ошондой болуп калбашка бизге чоң өбөлгө болот эле ошол. Ошол 1.300.000 гектар жерде биз 30 жылда бак кылып ала турган болсок, биздин балдарыбызга өнүккөн мамлекет болот эле ошол. Мына ушул жөнүндө ойлонуп атам, туугандар. Келиңиздер, мени кубаттап колдоңуздар. Милиция болосунбу, медик болосунбу, бир тазалыкта иштейсинби, же бир жерде таксистсинби, же бир болсо бир кандайдыр бир койчумансынбы, малчысынбы, ким болсоң дагы бул улуттук эң маанилүү стратегический бир вопрос да бул. Ушуну чечкени мага жардам бер. Брадарым, менин замандашым, менин кандашым, менин кыргызым, садага болоюн, менин патриотум, айнанайын. Ушуга мага жардам бер. Ушуну чече турган болсок, Кудай кааласа, Алла буйруп насип этип, ушул чечилип кала турган болсо, багбандарга арзан көчөттү берип турсак эле, багбандар айланайын үйүндөгү бар жок жерге бак кылат. Бардык жер бак болот, Кудай кааласа. Мына азыр өзүңүздөр көзүңүздөр көрүп атат. Кокон гиласты 180 сомдон азыр алып атышат. Ушундай кылып эле бир миллион тонналарды чыгарып туруп, биз ошону мисалы үчүн Кытайга бая карыздын ордуна дагы өткөзүп берип туруп, ушундай кылып кутулуп кетсек болот, туугандар. Бизде карыз болбой калабыз. Ошодо бир 10 жылдын тегерегинде биз ушундай эң сонун бир мындай здоровый нацияга айланабыз. Бунун астына болсо биогумус, үстүнө болсо энтомофаг иштетип, бардыгын органикалык аймакка киргизе турган болсок, таза азыкты азыр дүйнө жүзү издеп атат. Мына пандемиядан кийин эң керектүүсү бул ден соолук экенин элдин бардыгы түшүндү. Ден соолук эмне менен болот? Таза азык менен болот. Таза азык эмне? Кыргызстанда өндүрсөк, бизде шартыбыз бар. Биз ушунун бардыгын жасай турган болсок, бул национальный идея болуш керек биз үчүн. Биз кыргызбыз деп туруп, ушуну көкүрөк кагып жүрөбүзбү? Келгиле, туугандар. Муну бир мына Максат Ажы Дамладан суранамын, Чубак Ажыман суранамын, Абдышүкүр Дамладан суранамын. Мына биздин өзүбүздүн ажообуз президенттен суранамын, премьер-министрлерден, спикерлер бардыгынан суранамын. Келгиле ушуга көңүл бургула. Ушуну чечейли, туугандар. Буну чечилбей турган маселе эмес, туугандар. Бул оңой эле $25 миллион менен биз
өнүгүү жолуна түшөбүз. Стратегия. Анан кийин баягы ушул жогорку кеңештин мына күзгө маал шайлоо боло турган болсо, булар тарай турган мезгили келип калды. Ушул жогорку кеңештин бардык депутаттарынан суранамын. Келгиле депутаттар, ушул баягы мына Мирлан Бакиров чуркап жүргөн 500 000 гектар жердин ошонун багытын өзгөртүп бакка бергиле. Биринчи шаг ошол болсун, биринчи кадамыбыз. Ошол 500 000 гектар жерде 500 000 адамга бөлүп берели. Коррупция кылбайлы ошол жерде. Ошол жерде 2ден же 3дөн же 100дөн гектар албасын. 1ден гектар жерге эмне ошол бак кылам деген адамга тапшырып, ошол жерде бак болуп, ошонун результатын көрөлү. Канчалаган гектар 300 гектар, 400 гектар, 1000 гектарлап жерлерди ээлеп алып, ал жерде болсо эмне баягы бүргөн шыпыргы менен кумайдан башка эч нерсе өспөйт. Мына ошону эгерде биз көчөт чыгарып бере турган болсок, ошол жерлер дагы бак болот эле. Мына ушуну айтып атам. Садака болоюн кыргызым, кел ойгончу. Бир эсиңе келчи, бир мына токто деп туруп, каякта эми эмоция менен жашап барып туруп, кыш келгенде бул бар нан керек болот. Кыш келгенде дан керек болот. Азыр туугандар мына жазда ушундай маселелерди чечип ала турган болсок, кышта кыйналбайбыз. Келиңиздер туугандар, колдогула, жардам бергиле, пост жазгыла. Колуңан келбейби? Бир сөз кошуп кой, садака болоюн. Сөз кошуп кой, жылуу сөзүңдү айтып, кылайлы деп кой. Ушуну азыр мен Facebookка жүктөймүн, садака болоюн, көрүп бүтүп эле сага аманат бул. Бөлүш, канча досуң болсо бардыгы көрсүн шуну. Баягындай совместный просмотр кыл, садака болоюн. Бул биздин, кыргыздын келечеги үчүн кыла турган иш. Башка бирөөгө эмес, биз өзүбүз үчүн. Башка бирөө кылып бербейт биз үчүн. Ошого келиңиздер, өзүбүздүн жумушту өзүбүз жашайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.